Лейлек район аймагындагы мугалимдер 3 топко бөлүнүп, жогорку, ортоңку жана төмөнкү зона катарында таймаш көрсөтүштү. Оюн кызуу жүрүп, агартуучулар шамдагайлык тапкычтыктарын көрсөтө алышты. Бул спартакиадага жалпы Лейлек районунун билим берүү кызматкерлери катышып атышат. Жалпысынан 3 регионунан 9 команда келип, бүгүнкү оюнга катышып атат. Биздин билим жана илим кызматкерлеринин профессионал Лейлек райондук комитети жана Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн биргелешкен иш планы негизинде бул иш-чара өтүүдө. Буюрса, жеңген байгелүү орунга ээ болгон командаларга биринчи даражадагы дипломдорубуз, ошондой эле акчалай сыйлык белектерибиз бар. Мындай спорттук мелдеш билим берүү кызматкерлеринин профсоюз комитети тарабынан салтка айланып, жыл сайын уюштурулуп келет. Башкы максат агартуучулар арасында ынтымак, достукту бекемдөө жана сергек жашоо образын жайылтуу болуп саналат. Бул шахмат, теннис, волейбол боюнча бул 3 түрдөн мен шахмат боюнча келип катыштым. Мындай иш-чаралар райондук билим берүү бөлүмү тарабынан, профсоюз тарабынан тез-тез уюштурулуп турса деп айтмакмын. Себеби мунун максаты мектептер аралык байланышты күчөтүү максатында уюштурулуп атат, тажрыйба алмашуу максатында уюштурулуп атат. Волейбол боюнча катышып келдим. Ушул волейболдо өтө жогорку деңгээлде өтүп келди. Ошондой эле ушул уюштуруучуларга жана профсоюз уюмуна, ошондой эле Лейлек райондук билим берүү бөлүмү тарабына терең ыраазычылык билдирем. 9 тайпа катышкан мелдеште командалык эсепте өтмө кубокту төмөнкү зона утуп алышты. Иш-чаранын жүрүшүндө мыкты деп таанылган спортчуларга ардак грамота жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ал эми жеңген командаларга облустук турга катышууга жолдомого ээ болушту. Мазина Есенова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.